Театр сүйүүчүлөрүнө белгилүү Чолпон балети тартууланды. Махабат дастанын даңазалган чыгарма кары жаш дебей бардык искусство сүйүүчүлөрүн кызыктырды. Нурдин менен Чолпондун махабат баянын, аларга тоскоол болгон сыйкырдуу Айдайдын бейнесин өнөрпоздор көрүүчүлөргө үнсүз жеткирди. Жаш таланттар өзгөчө спектакльге кызуу даярдык көрүшкөн. Бул партия мага абдан жакын. Айдай партиясын аткардым. Бул Чолпон балетинде сыйкырдуу, сулуу. 19 жыл бул театрда иштеп келе жатам. Ошол 19 жылдан бери ошол партияны аткарып келатам. Многие артисты, в том числе и мы. Актёрдук жогорку чеберчилик талап кылынды. Анын үстүнө көпчүлүк артисттерибиз ооруп калышкан. Ага карабай даярдыкты токтоткон жокпуз. Биз спектаклдин терең маанисин көрүүчүлөргө жеткире алдык деп ойлойм. Я готовила партию Чолпон. Много было. Техникалык жактан абдан оор спектакль. Бул чыгарманын маанисин бей кыймыл аракет менен жеткирүү оңой эмес. Бирок биз максатыбызды толук ишке ашырдык деп ишенем. Чолпондун ролун аткаруу мен үчүн чоң сыймык. Ишмердигимдеги ийгилигим деп эсептейм. Ошол эле учурда бул абдан олуттуу жоопкерчиликти талап кылды. Жамаатыбыздын колдоосу менен ишке ашырдык. Чолпон балети алгачкы жолу 1944-жылы коюлуп, маданий жетишкендик катары каралган. Кийин бул спектакльге Бүбүсара Бейшеналиева, Чолпонбек Базарбаев сыяктуу залкарлар көрүп берген. Бул ирет спектакль театр ишмери Нурдин Түгөлөвдүн 100 жылдыгына арналды. 20 балет койгон, аябай театрга күчүн берген да. Очень мало материала осталось. Почти жок уже. Канча жыл өттү. Биз кинофото документы, архивтерди издедик. Аз калды да. Ошону ичине изилдеп, ичине аракет кылсак болот. Искусстводан алыстап кеткен жаштардын арасында театрга болгон кызыгуу аз-аздап байкала баштады. Маданий жайлар эми алардын оюндагысын таап, суроо талабын аткарышы керек. Калыгул Асанбаев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.